Милиционерді уйышкан кылмыштуу топтун мүчөсү өлүм менен коркутканы тууралуу маалымат өзгөчө көзөмөлгө алынды. Ички иштер министрлиги териштирүүнү баштады. Бишкекте бейтап тарабынан экинчи врачка кол көтөрүлдү. Эки тарап тең бири-бирин айыптап жатат. Врач кол көтөрүлдү десе, жаш эне педиатр ооруп жаткан баласын карабай койгондугун билдирүүдө. Акча бергендер чек арадан өтүп, бере албагандар кезек күтүп жатабы. Кыргызстан-Казакстан чегинде көзөмөл өткөрүү пунктунда турган айрым айдоочулар кошуна тараптын салыкчыларына даттанышууда. Кыргызстан Кытайда тарап жаткан белгисиз вируска каршы туруу боюнча аракеттерди баштады. Чек арада санитардык көзөмөл күчөтүлүп, аэропортто санитардык карантиндик пункт иштеп жатат. НТС каналынын эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Студияда Айнура Кабатай кызы. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын жана Тажикстандын топография боюнча жумушчу топторунун жолугушуусу болуп өттү. Кечээ вице-премьер-министр Жеңиш Разаков парламенттин тармактык комитетинде маалымат берип жатып, эки өлкө чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашмай болгондугун расмий билдирген. Ага ылайык Кыргызстан тараптан берилчү жерлер анык болгону менен Тажикстан анын ордуна кайсы жерди берери азырынча белгисиз. Андан тышкары чек арадагы 114 чакырым жер эки өлкөнүн бардык карталары боюнча туура келгени жана аларды бекитсе болору белгиленди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырым болсо, анын 450 чакырымы такталып элек. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, вице-премьер-министр Жеңиш Разаков чек ара маселеси боюнча митингге чыккандардан тез арада кечирим сурашын талап кылды. Эл өкүлүнүн айтымында бул кадамга барбаса, атка минер же сот алдында жооп бериши керек, же кызматын тапшырып бериши керек. Эске салсак, кечээ Разаков журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 15 январдагы Бишкектеги митинг акча менен уюштурулган деп эсептерин айткан. Өткөн шаршемби күнү жогорку кеңештин алдында Кыргызстан-Тажикстан чек арасы боюнча маселени чечүү, көк ташта кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразычылык акциясы өткөн. Анда чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышкандыгын, арасында Разаковду кызматтан алуу талабы дагы бар экендигин билдиришкен. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков бүгүндөн калбай элден кечирим сурашы керек. Анткени ал кечээ комитетте чек ара боюнча биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Разаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Факты жок. Ошолчо Баткенден, чек арадан, Айылападан келип бул жерде өкмөткө жакшынакай талабын коюп, радикалдуу сөздөрдү эмес, элдин талабын, карапайым элдин талабын айтып атса, акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката. Бүгүндөн калбай Разаков сөзсүз түрдө же кызматын тапшырыш керек, ошол сөзү үчүн. Бул деген мазактоо да, кыш жылде ушул жерде эл чек арадан кыйналып келип митингге чыгып атса, ал акчага келгендер деп атса. Казакстандын салыкчылары чек араны кесип өтүүнү каалаган кыргызстандык жүк ташуучулардан $5000 чейин талап кылып жатышабы. Учурда ак тилек өткөрмө пунктунда турган айрым айдоочулар ушундай көрүнүш орун алып жаткандыгын билдиришүүдө. Айтымдарына тиешелүү документтери жайында болгондугуна карабастан, улам кошумча текшерүүлөргө кабылып жатышыптыр. Ал ортодо Кыргызстандын тартип сакчылары кезек күткөн айдоочуларды көзгө илбей, бир нече КАМАЗды кезексиз алып өчүшкөнү да белгилүү болду. Чек арадагы бүгүнкү абал менен Эрмек Аттокуров таанышып кайтты. Ак тилек өткөрмө пунктунда кезек күткөн айдоочулардын нааразычылыктары күчөдү. Айтымдарында алар бул жакта күн түн дебей турган маалда айрым тартип сакчылары алардын чек арадан өтүүсүнө кошумча тоскоолдук пайда кылып жатат. Эрежени сактагандар жолдун жээгинде минтип, суткалап кезек күтүп турганда так ушул кезекте айланып өткөндөр бар экен. Айдоочулардын айтымында 21-не 22-сине караган түнү Казакстандын номери тагылган 4 жүк ташуучу унааны мына бул жол кайгылуу кызматынын ушул машинасы коштоп келип кезексиз өткөрүп жиберген. Обстановка на границе
Опять все встречные машины пошли. Бул тасманды тартып алган айдоочулар кезексиз өткөнү жаткандарды байкап калып, алардын жолун торгонго аракет кылышкан. Ошол малда жол кайгуул кызматынын машинасы пайда болуп, айдоочуларды коркутуп, жолду ачтырган. Вот ГАИ сопровождает по встречке машины, КАМАЗы, не КАМАЗы, вот они. 4 КАМАЗа идут. Алар кезексиз өтүп жаткан машиналарда капуста бар экенин, аталган жүк тез жеткирилбесе жарабай кетет деген жүйөнү келтиришкен. Тартип сакчылары тамак ашты кезексиз өткөрөбүз деген эки өлкөнүн ортосунда макулдашуу бар экенин айтышкан. Ну послушай, вчера договоренность такая была? Договоренность с кем была, скажите? Эта сторона продукты А договоренность с кем была, скажите? Коллега, как обычно, туралды. ГАИ капуста мен машиналар турат. Нам вот тоже коллега капуста мен турат. Буну капуста мен жибербей койду. А башкалар КАМАЗдар мен просто наглый момдай өттү. Эчтеке кылбайбыз, биз эмне кылабыз? Кылабыз, эчтеке кыла албайбыз. Ошол эле маалда Кыргызстандан Россияга капуста менен бараткан башка айдоочулар музаткычын иштетип, соляркасын коротуп, кезекте турууга мажбур. Я вчера с вечера приехал. С капустой не пропустили. А хотя КАМАЗы казахские пошли с капустой. Под сопровождением менты их сопровождали. Сопровождение кылып 4 фура Шымкентский номер менен өткөрүпсүз бияка. Мен деген бүгүн келдим мен. Видеодо турбай сиздин машинаңыз. Бүгүн келдим дейм, бүгүн Видеодо алмаштым. сиздин машинаңыз бар экен. Казакстанга багыт алган жүктөрдү коштоп барган кызматкерлердин үстүнөн бүгүн ичкиликтөө башталганы белгилүү болду. Тез бузулуучу азыктарды кезексиз өткөрүүдө чыр чыкпаш үчүн жалпы айдоочулар менен алдын ала макулдашылышы керек болчу экен. Андыктан ошол түнү нөөмөттө болуп, абалды чыңалткан кызматкерлерге карата тартиптик чара көрүлүшү мүмкүндүгү айтылды. Ысык Ата район ички иштер бөлүмүнүн тарабынан бул катталды. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин өздүк коопсуздук кызматынын тарабынан бүгүнкү күндө ички иликтөөсү жүрүп жатат. Андан тышкары биз тараптан бүгүнкү күндө ошол жерде бир эмес 3 мобильный группа иштеп атат. Ошондо баш жагында, ортосунда, анан чек аранын жанында. Алардын биринчи максаты ошол жерде коопсуздук сактап, ошо айдоочунун арасында ыз чуу болтургон негизинде ошо иштеп атышат. Суткалып кезек күткөн айдоочулар топтолуп өздөрүнүн арасылыгын билдирип баштаганда бул жерде шлагбаумду ачып машиналарды өткөрүп башташты. Биздин көз алдыбызда эле 10дон ашык машина өтүп жетишти. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бул өткөрмө бекетинде маал менен кошуналар тараптан чектөөлөр болуп турат. Бул жолкусунда унаалардын кезек күтүүсү 2 аптадан ашты. Каз катар тизилген фуралардын аягы 2 чакырымга чейин жетет. Айдоочулардын айтымында Казакстан тарапка саатына 2-3 машина араң өтөт. Ал эми кезектин артына кайра эле ошончо машина кошулуп жатыптыр. 20 числа 20 январдан бери кезекте турам. 40 сааттан бери 1 чакырым гана жылдым. 1-2 жыл мурда жеңилирээк болчу. Эки тараптын тең чек арачылары менен маселе жок. Убакытты Казакстандын бажычылары менен салыкчылар кармашат. 6 саатка чейин туруп калабыз. Электрондук пломба жөнүндө эки өлкө сүйлөшкөн экен. Ошону ишке ашырса бул жактан пломбаны койдуруп алып токтобостон кетмекпиз. Биз Казакстанды транзит менен өтүп жатсак да кадимкидей документ толтуртуп кыйнайт. Вот стойники стоят. Айдоочулар кошуна тарап күндө ар башка шылтоо менен кармап жатканын айтышууда. Азыркы тапта ондогон жүк ташуучу унаалар эки өлкөнүн ортосунда камалып турганын телефонго тартып жөнөтүштү. Аларды Казакстан тарап бир нече сааттан бери же текшербей, же өткөрбөй койбой күттүрүп жатыптыр. Ошол эле учурда белгиленген документтерден тышкары кошумча кагаз талап кылгандар бар экен. Ал эмес акча берип өткөндөр болуптур. Именно со стороны налоговой. Казакстан тараптан акча алуулар болуп жатат. Кошуна өлкөнүн салык кызматы бир машинанын өтүшү үчүн $800 $5000 чейин ачык эле талап кылууда. Мен 9 январда киргем, 16 саат кармашты. Ангарда турдум текшерүүнү күтүп. Ал жерде менин жүктөрү менен каалаганын кылышты. Каптарды айырып, таңгактарды жарып текшеришти. Анан кайра эптеп салып коюшту. Жүктү текшергендиги боюнча акт да берген жок. Кийинки жүктүн ээлерине алардын буюмдары менен эмне болгонун түшүндүрүп бере албай калдым. Текшергенден кийин электрондук пломба коебуз дешкени менен аны да коюшкан жок. Кечээ кезек күткөн айдоочуларга вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен Замирбек Аскаров барып жолугуп келишкен. Ал визиттин жыйынтыгы чыктыбы же жокпу? Же атка минерлер айдоочулардын абалдары менен таанышып коелуу деп эле барышканбы? Айтор маалымат берилген жок. Ал арада кезегин күткөн айдоочулар өзгөчө кырдаалдар министрлиги тигип берген чатырда жергиликтүү бийлик уюштуруп берген чайды ичип жылынып жатышат. Эрмек Аттоокуров, Нурбек Капаров, НТС.
Манас эл аралык аба майданында Кытайдын Үрүмчү шаарынан учуп келгендер текшериле баштады. Буга кошуна өлкөдө чыккан вирустун өтө ылдамдык менен тарап жатышы себеп болууда. Учурда аэропортто саламаттыкты сактоо министрлигинин санитардык карантиндик пунктунун кызматкерлери иштеп жатышат. Ошондой эле Кыргызстан Кытай менен чегарасындагы өткөрмө бекеттеринде санитарлык көзөмөлдү күчөттү. Ал арада 9 адамдын өмүрүн алган коронавирус Кытайдын чегинен тыш жайылып АКШга чейин жеткени белгилүү болду. Дүйнө элинин үшүн алып жаткан илдет эмне менен кооптуу? Дастан Жолдошев сураштырып келди. Кытайдан башка өлкөлөргө тарай баштаган коронавирус менен күрөш үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму бүгүн шашылыш жыйын өткөрдү. Бирок ошентсе дагы окумуштуулар азырынча вирустун бул түрүн так аныктай элек. Учурда бир топ өлкөлөрдөн өткөрмө бекеттеринде жүргүнчүлөр текшерилип жатат. Айрыкча Кытай менен байланышкан авиакаттам жана бажы өткөрмө бекеттериндеги текшерүү күчөтүлгөн тартипте жүрүүдө. Кыргызстандагы Кытай өлкөсүнөн келгендерди дыкат санитардык текшерүүгө ала баштады. Кыргызстанга бул оору өтө эле кооптуу эмес. Себеби дегенде Кытай бизден чек-аралаш болгон менен Ухань шаары түзмө-түз байланышы жок. Бирок келбей коет деген пикирден биз алыспыз. Любой момент келип Кыргызстанга оору катталып калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлиги тарабынан бул учурга биз бүгүнкү күндө даярбыз. Лабораториялык биздин иш-чараларыбыз бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биз бул ооруну диагностика кылууга бүгүнкү күндө толук шартыбыз бар. Кытайдан чыккан вирустун түрү так аныкталбаганы менен анын белгилери сасык тумоонукуна окшоп кетет экен. Бул илдет менен ооруган бейтап алгач жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезе баштайт. Коронавирус адамдардан бири-бирине жугат. Мындай вирустун түрү өлкөгө жайылып кетпеш үчүн Манас эл аралык аэропортунда Кытайдын Үрүмчү шаарынан учуп келген жүргүнчүлөр дагы текшерилип жатат. Ал адамдын дене табын өлчөчү атайын жабдыктын жардамы менен жүргүзүлүүдө. Прибордун негизинде жараткан адамдын канча киши келсе дагы арасынан дене табы ысык көтөрүлүшүн биз баамдап, ошол эмени өз убагында кармап, ал эмне менен ооруп атат. Чыныгында инфекциялык оору менен биз жөн эле бөлөк оорулар да бар, бизде температура берген. Ошон үчүн биз андан кийин бизде достоверно кылыш үчүн бизде ртутный термометр бар. Ошонун негизинде дагы бирсе тактап туруп, андан кийин анамнез топтойбуз, эмне качан эмне болуп ооруган тактап туруп, если чыныгы особо опасный жугуштуу оорулардан болсо, биз өзүбүздүн эпидемический мероприятиясы колдонуп иштеп, өзүбүздүн жумушубузду алып барабыз бул жерде. Эгер учак менен келген жүргүнчүлөрдүн арасында дене табы көтөрүлүп, шек саналса, андай мындай жайга алып келип, мындай биобокстун ичине жаткырылып, ооруканага жеткирилет. Биобокс адамдын коркунучтуу вирусу сыртка жайылып, башка адамдарга жукпаш үчүн колдонулат. Анда жаткан адам атайын аппараттын жардамы менен дем алып, сыртка чыккан абасы дагы атайын чыпкадан өтүп турат. Өткөн жылдын декабрь айында Кытайда пайда болгон бул вирустан учурда жабыркагандардын саны 700гө чукулдап, 9 адам көз жумган. Баарынан коркунучтуусу бул вирус Кытайдын чегинен чыгып, бүгүнкү күндө Түштүк Корея, Япония жада калса океандын ары жагында жайгашкан Америка Кошмо Штатына чейин жеткен. Дастан Жолдошев, Диас Сакынбаев, НТС. Социалдык жактан коргоого алынбаган категориядагы жарандар, татаал турмуштук жагдайга кабылган балдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерди колдоонун жаңы механизмдерин жана ыкмаларын иштеп чыгуу зарыл. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоровду кабыл алып жатып билдирди. Анда 2020-жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыкты ишке ашыруу боюнча чаралар талкууланды. Президент Сооронбай Жээнбеков негизден эки багытка – социалдык кызматтарды көрсөтүү ишин автоматташтырууга жана үй-бүлө институтун колдоо багытына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Казак деген каймана аттуу Умар Маратов милиция кызматкерин өлүм менен коркутуп жатканы боюнча маалымат өзгөчө көзөмөлгө алынды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Эске салсак, кечээ тартип сакчысынын адвокаты президентке, башкы прокуратурага жана журналисттер коомчулугуна жардам сурап кайрылган. Буга оперативдик кызматкердин өз жетекчилигине рапорт жазгандыгынан майнап чыкпаганы себеп болгон. Анткени тиешелүү реестрге катталган иш белгисиз себептерден улам жабылган.
Бүгін болса Ош шаардык прокуратурасы ал токтомду жокко чыгарып, материалдар кайра иликтөөгө жөнөтүлгөн. Милициянын өмүрүн коркунучка кептеп, криминалга сый мамиле кылгандар кимдер жана алар кандай жазаланат? Кененирээк Нурзада Сыдыкбекованын материалында. Ош шаардык ички иштер башкармалыгында иштеген милициянын капитаны, ыкчам кызматкер Нурбек Айтибай уулун Казак деген каймана аты менен белгилүү болгон уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү өлтүрүп кетебиз деп коркуткан. Бул тууралуу анын адвокаты Динара Медетова билдирүүдө. Жактоочунун айтымында тартип сакчыны өлтүрүп кетүү тууралуу коркутуулар былтыр октябрь айынан кийин башталган. Анда Умар Маратов Ош шаарында 16 жаштагы кызды зордуктоого шектелип кармалган эле. Уюшкан кылмыштуу топтун Казак каймана аты бар мүчөсү бир кызды зордуктоого шектүү катары камалгандан кийин анын адвокаты милицияга келген. Жактоочу ыкчам кызматкер менен жолугуп, жабырлануучу кыздын ата-энесинен тосмо арыз жаздырып келүүнү талап кылган. Тартип сакчысы баш тартат. 2 күндөн кийин Казак каймана аты бар шектүүнүн адвокаты ыкчам кызматкердин кабинетине келип, каралардын чечими чыкты, сен чабыласың деп айткан. Бул тууралуу милиционер жетекчилигине рапорт жазып, аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, соттук өндүрүшкө алынган. Каралар тарабынан коркутууларга учураган милиционер Нурбек Айтибай уулуна байланыштуу материал өзү иштеген эле Ош шаардык ички иштер башкармалыгына келип түшүп, аны Бексултан Султанбек уулу тергей баштаган эле. Бирок тартип сакчынын адвокаты Динара Медетова милицияга ишенбегендиктен бул ишти башка тергөө органына тапшыруу боюнча доо арыз берген. Бирок эмнегедир анын өтүнүчү эске алынбай, тергөөчү Бексултан Султанбек уулу кылмыштын курамы жок деген жүйө менен ишти токтотуп койгон. Мунун себебин билүү максатында Динара Медетова тергөөчү менен байланышка чыкканда, ал тергөө кызматынын башчысы тарабынан кысым болгондуктан ушундай кадамга барганын айткан. Ушул сүйлөшүүнүн аудиосу делген материал дагы интернетте пайда болду. Ошо начальник следствияң айтып атат да, кыскартып атат. Ошол айтты же берки чоң айтты? Текшербей туруп берсең, сен кызмат абалыңан пайдаланды деп жазсам, сен күйүп кетесиң го, бек болсун. Кызмат абалынан пайдаланды болбойт азыр. Эми аны кийин көрөбүз да, мен ошондой обосновать этем да, анан тиги кичине сага бир аз сөз тийип калбайбы дегеним го, эми аракет кылам го до конца давать этип. Мени жеп түшөсүң, бештин айлатасың, болду да, башка эмне, мен дагы тоюп бүттүм, чын айтайын да. Учурда бул аудио сүйлөшүү боюнча дагы Ош шаардык ички иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзө баштаптыр. Ал эми милициянын капитаны Нурбек Айтибай уулуна карата кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү тарабынан коркутуулар болгонбу же жокпу, териштирүүнүн жыйынтыгы менен белгилүү болот экен. Азыркы тапта бул ишти Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы да иликтей баштаган. Динара аттуу кызматова Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын оператив кызматкерине сен тууралуу прогон кетти, сени каралар өлтүрүшөт деген мазмундагы сөздөрдү айткандыгы тууралуу Ол оператив кызматкер Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына кайрылган. Бүгүнкү күндө бул фактылар иликтенип жатат. Ошол эле мезгилде тергөөчү тарабынан дагы бул иштин токтотулушу тууралуу милиция кызматкеринин адвокаты менен өзү сүйлөшкөн аудио жазып дагы аталган сайтка жарык койгон. Бул боюнча дагы бүгүнкү күндө башкармалыктын жетекчиси тарабынан жана ички иликтөө кызматы тарабынан тинтүүнүн териштирүү максатында бул багытта иштер жүрүп жатат. Ал эми башкы прокуратура берген маалыматка ылайык, тергөөчү Бексултан Султанбек уулу кылмыштын курамы жок деген жүйө менен кылмыш ишин токтотуп койгон токтомду Ош шаардык прокуратурасы жокко чыгарып, иш кайра эле Ички иштер министрлигинин түштүк аймагы боюнча тергөө бөлүмүнө дыкаат иликтөөгө жөнөтүлүптүр. Ал арада бүгүн Умар Маратовдун адвокаты маалымат жыйын өткөрүп, оперативдик кызматкерди коркуткан деген сөздөрдү четке какты. Бул өзүнүн адвокатын ошол түтүп атат. Анан бул жаздырып атат. Булар миллион баласы отурат жерде, следователь жаш эле бала экен. Жаздырып атат. Анан бул кактуска бул Медетова чыгарып атат. Медетова чыгарып атат. Кактуска чыгарып атат. Айтыбай уулу чыгарып атат. Следователь өзү нарушил, конечно, устав, нормативные акты, регулирующие правоположение прохождения службы внутренних дел. Значит, в любом случае следователь не имел права ни с кем ходить так в контакт, тем более адвокатом, обсуждать свое начальство, биринчиден. Экинчиден, что мен жададым деп жадаса, тогда иштебейсиң милицияда жадаса.
Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Казак деген кайманатка конгон бул адам баш аягы 16 жолу сот жоопкерчилигине тартылыптыр. Былтыр эле Умар Маратов 4 кылмышка шектелип, 2 иши соттук өндүрүштө турат. Буга чейин ал бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери менен соттолуп чыккан. Акыркы 4 айда ал Ош шаарындагы түнкү клубтардын биринде 23 жаштагы тургунду жарадар кылган деп күнөөлөм жатат. Андан соң Манас Ата кичи районунда 16 жаштагы кызды зордуктаган деп шектелүүдө. Бул иш боюнча ушул жылдын 8 январында Ош шаардык соту Умар Маратовду үй камагына чыгарып, кийин мындай чечим кабыл алган судья Айнура Сулайманова кызматынан бошотулду. 3 күн өтпөй 11 январда Казак деген каймана аты менен белгилүү адам мурдагы мэр Айтмамат Кадырбаевдин аталаш иниси Улан Райымбековдун сабалышына тиешеси болгону аныкталып, колго түшүрүлгөн. Кылмышка шектүү тергөө абагына киргизилди. Акыркы окуядан кийин коомчулукта тартип сакчылары өздөрү уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен күрөшүүгө ал жетпей жатса, анда жай тургундардын коопсуздугу эмне болот деген суроолор жаралууда. Милиция ОПГдан коркуп арыз жазганы бул эми өтө чоң коңгуроо бул. Коңгуроо, криминал жеткен чегине жетип, мындай абдан өзүн ээн эркин сезип, өзүн Ошто кожоюн сезип калганын билдирет. Милициядан коркпойм, керек болсо мен силерди дагы жок кылып коем деп. Бул эми мындан башка жол жок. Эң жеткен чеги ушул. Ошон үчүн тез арада ошол милицияны коргоого алып, ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн ошо коркуткан үчүн дагы 5-10 жыл кошуп жазага тартыш керек. Акыркы 3-4 айда Ош шаарында атагы чыккан Казак деген кайманаты бар адамга байланыштуу иш эми кандайча өнүгөт көпчүлүктү кызыктырууда. Анын ишинен улам бир судья кызматтан кетти. Эми оперативдик кызматкер боюнча маселе куруштурууда. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Бишкекте орукчан өспүрүм кызды сойкулукка мажбурлаган 3 аял кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. 23, 24 жана 33 жаштагы шектүү катары кармалган 3 аял убактылуу кармоо жайына киргизилди. Эске салсак, буга чейин бир нече жалпыга маалымдоо каражаттары Каракол шаарынан уурдалган кыз Бишкекти сойкулук менен алектенүүгө мажбур болгондугун жазып чыгышкан. Анда былтыр 21 ноябрь күнү бир аял милицияга кайрылып, анын тууганынын кызын бейтаныш адамдар күч колдонуп алып кетип, денесин сатып иштөөгө мажбурлап жаткандыгы тууралуу арыз жазган. Майнап чыкпагандан кийин, туура бир айдан кийин ал аял укук коргоо органдарына дагы бир ирет кайрылган. Ал арада бир нече медиа кыздын тагдыры тууралуу жазып жиберишкен. Аталган факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине сойкулук менен алектенүүгө мажбурлоо жана адам уурдоо беренелери менен катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалгандыгы белгиленди. Дарыгер менен бейтаптын ортосундагы кезектеги жанжал номер 3 балдар клиникалык ооруканасынын врачына кол көтөрүү боюнча майда бейбаштык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталды. Окуя кече күнү катталып, анда оорукананын кабыл алуу бөлүмүндө нааразы болгон эненин дарыгерди булкуп жиберген учуру тартылган видеосу тарады. Жанжалдан кийин 5 айлык боюнда бар врач 4-чү төрөтканага жаткырылган. Бүгүн болсо эки тарап тең бири-бирине каршы арыз жазганы маалым болду. Врач кол көтөрдү десе, жаш эне педиатр ооруп жаткан баласын карабай, орой мамиле кылгандыгын билдирүүдө. Тиешелүү министрлик болсо окуяга адилеттүү баа берүү үчүн комиссия түздү. Теманы Кайыр Жайлообекова улантат. Интернетте балдар ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүндө нааразы болгон эненин дарыгерлерге атырылган кезектеги видеосу тарады. Тасмада чыр эмнеден башталганы көрүнбөйт. Бирок жаалданган келин дарыгерге кыйкырып, андан соң медикти бир нече жолу уруп жибергенин байкоого болот. Сынды уже телефона төлөйт. Окуянын чоо жайын билүү үчүн ооруканага бардык. Бирок ачууланган келинин каарына калган педиатрды иш ордунан таба алган жокпуз. Медициналык мекеменин жетекчисинин орун басары дарыгер менен бейтаптын ортосундагы жаңжал кече түшкү саат 2-лерде болгонун айтты. Ак халачандарга кол көтөргөн аялдын 4 жаштагы уулу сырколуп, алгач каладагы 12 жана 18 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна кайрылган экен. Ал жактан бөбөккө пневмония жана бронхит диагнозун коюшуптур. Баласын жетелегенине номер 3 медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына келип, уулун дароо эле стационардык дарыланууга алуу талабын коет. Биздин врач көрүптүр, педиатр. Тамагын көрүп, ангина деп айткан экен. Анан дагы эми ушул бизге жаткырыш үчүн рентген жасап, анализдерин алга дептир. Анан кийин градусун коюп эметкенде эле ошол жерде отургучка отуруспаган экен. Анан мамасы ишеден градусту көрүп эле, градусту көрүп, температурасын өлчөп эметкенде
ушу градусты алып эле ыргытып жүрөт. Ыргытып, эметкен тиги биздин врач, а киши Наргиза деген врач көргөн экен, педиатр, ал бирок аны көрбөйт. Анын градустун ыргытпаңыз десе, мен өзүм эле бартып эмен үчүн бааны сыпырып жүрөт кайта. Анан а кишини уруп жиберген экен. Айымдар ортосындагы жаңжалды бейтаптын жолдошу арачага түшүп токтоткон. Кол салууга дуушар болгон педиатрдын 5 айлык боюнда бар экен. Окуядан кийин өзүн жаман сезе баштаган. Медиктер дароо Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерин чакырышып, дарыгер бейтапка каршы арыз жазган. Анда баласы менен келип врачты оозго алгы сөздөр менен сөгүп, денесине залакка келтирген аялга карата чара көрүүнү суранган. Педиатрдын боюнан козголуп, 4-чү төрөтканага жаткырылган. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УДА Октябрьского района. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Учурда бейбаштык беренеси менен сотко чейин көндүрүш башталды. Ошондой эле денеге залака келтирүү фактысы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы менен дарыгерге кол көтөрүүгө шектелип жаткан келинге чаралар көрүлөт. Эгерде чындыгында эле анын денесине залал келтирилген болсо, анда бул кылмыш катары каралат. Бүгүн экинчи тараптагы милицияга арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Алардын да өз чындыгы бар экен. Ооруканада жаңжал салган айымдын эжеси урушка дарыгердин мамилеси түрткү болгонун айтып, окуяны төмөндөгүдөй баяндап берген. Балдардын дарыгери өзү биринчи орой мамиле жасаптыр. Менин сиңдим жөн гана түшүндүрүп берүүнү суранса, телефонун алып чыгып, интернетке салам деп тарта баштаган экен. Анан сиңдим ачууланып, ахалатчан айымды колго чаап жибериптир. Биз кечээ эле милицияга кайрылмакпыз. Жээнимдин дене таба көтөрүлүп ооруп калды. Эмне үчүн медиктер бейтаптарды мазакташы керек? Эч нерсени түшүнбөй туруп, эмне үчүн видеого тартышат? Жаңжал жөн жерден чыкпайт да. Демек, ахалатчандар буга жеткиришти. Саламаттыкты сактоо министрлиги дарыгер менен бейтаптын ортосунда болгон жаңжалга адилеттүү баа берүү үчүн атайын комиссия түздү. Анын курамына бир нече мекеме өкүлдөрү кирген. Аталган министрлик бир тарапты эле күнөөлөй берген болбойт дейт. Айрым учурда ахалатчандарда бейтапка карата туура эмес мамиле жасап коердун мойнунга алат. Ошол эле учурда медицина кызматкерлерине карата жасалган мыйзамсыз иш-аракеттерди да айыптайт. Эмгек кодексинин ичинде дагы өзгөртүү киргизишибиз керек сөз түрдө баягы ар бир кызматкер өзүнүн ишин боюнча так аткарыш керек. Биринчи сурагандын алдында ошол иш боюнча дагы ошол өзгөртүүлөрдү киргизген боюнча иштер жүргүзүп атабыз. Анан кийин граждандык кодекске, жарандык кодекске дагы өзгөртүү киргизген. Бул жерде биринчи факт боюнча деген баягы ар намысына шек келтирүү деп коет, оскорбление кылганда. Ошол боюнча да кээ бир жерде нормалар жок экен, ошолор боюнча да иш жүргүзүп атабыз азыркы күндө. Ошол рабочий группа иштеп атат азыркы күндө. Бейтап дарыгер тиреши балдардын клиникалык ооруканасында алгачкы жолу катталып жаткан жок. Өткөн жумада да колуна баласын көтөрүп, ахалатчандарды ашата сөккөн келиндин жоругу тартылган тасма коомчулукка жайылган. Наристенин энеси врачтын жазып берген рецебине ыраазы болбой, аларды оозго алгы сөздөр менен тилдеп, уулуна антибиотик саюуну талап кылган. Дарыгер анын талаптарына көнбөй койгондо келин ага кол салып, каргап шилеген. Бул окуядан кийин оорукананын 31 жаштагы дарыгери иштен кетип калды. Ушуну менен соңку 6 ай ичинде эле бейтаптар тарабынан жасалган орой мамиледен улам 5 дарыгер өз каалоосу менен жумушун таштады. Мындай көрүнүштөрдөн улам ден соолук сакчыларынын укугун коргоо боюнча мыйзам долбоору жазылууда. Бир нече жыл мурун дагы биздин бир медик врачыбызды үйүнүн астынан өлтүрүп кетишкен, жыйынтык жок. Дагы бир нече жыл мурун биздин неврологду мына мурунку министр сабап кетиптир. Ал боюнча дагы жыйынтык жок. Укуктарын коргоо максаты менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин, билим берүү министрлигинин, МВД жана соцзащитанын өкүлдөрүн чакырып, бул экинчи отуруш болду. Бизде экинчи талкуу талкууладык да. Кандай чечим болгонун мен мына коомдук талкууга мыйзамдар илгенден кийин айтып берем да. Депутат даярдап жаткан мыйзам долбоору бир жуманын ичинде даяр болуп, коомдук талкууга чыгарылат. Бирок бул документ врачтын укуктарын кантип коргойт, азырынча белгисиз. Жол-жолору аныктала элек. Кайыр Жайлообекова, Урмат Мамбеталиев, НТС. АКШнын бийлиги Кыргызстандын жарандары үчүн Америкага кирүүгө чектөө коюу жагын карап жаткандыгын Wall Street Journal гезитине таянуу менен РИА Новости жазып чыкты. Маалыматка ылайык, ал тизмеге Кыргызстандан тышкары Беларусь, Мьянма, Нигерия, Судан жана Танзания киргизилери дагы белгиленүүдө. Бирок бул азырынча такталган вариант эмес экен.
Тиешелүү стоп-листке дагы башка кошумчалар киргизилиши мүмкүн деп белгиленип жатат. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн маегинде АКШга кирүүгө чек коюлган мамлекеттердин тизмеси кеңейерин билдирген. Бирок кайсы мамлекеттерге чек коюларын айткан эмес. 2017 жылы Трамп 7 мусулман өлкөсүнүн жарандарына АКШга кирүүгө таптакыр тыюу салган. Бирок ал тизмеден кийинчерээк Чад, Ирак жана Судан алынып салынып, Иран, Ливия, Сомали, Сирия жана Йемен калтырылган. Кыргызстан өкмөтүнө гендердик квота киргизүү боюнча коомдук талкууга чыгарылган документ бир катар пикирлерди жарата баштады. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өкмөттүн курамында эркек же аялдардын көрсөткүчү 70%дан ашпоосу керек деген норманы киргизүүдө. Мындай талап жетекчилерди кызматка дайындоо же кызматтан алууда дагы сакталышы керек деп көрсөтүлгөн. Кыргызстан өкмөтүнүн курамында гендердик теңсиздик бар экендиги байма-бай айтылып келет. Бүгүнкү күндө бул тутумда жогорку кызматта отургандардын 85%-ын жалаң гана эркектер түзөт. Кененирээк кийинки сюжетте. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова эмгек жолун 1996 жылы баштаган. 2008 жылдан тарта мамлекеттик кызматтарда иштеп, депутаттыкка чейин жетип, 3 жылдан бери премьер-министрдин орун басары болуп эмгектенип келет. Анын айтымында жетекчиликте аял кишинин болушу өтө маанилүү. Себеби социалдык маселелерди чечүүдө эркектерге караганда кыйла жакшы иш алып барышат дейт. Бүгүнкү күнү бизде 21 өкмөт мүчөсү бар. Анан балким ошол мыйзам кабыл алынып калса, демек болсо 30% деп ченесек, бул болсо минималдуу бир 6 айым ошол өкмөттүн курамында иштеш керек. Бирок эми бул ошо өкмөттүн курамына жараша да өкмөт мүчөлөрү азыраак болсо, демек ошонун 30%нан кем эмес болуш керек деп атабыз. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин сунушуна ылайык, өкмөт мүчөлөрүн дайындоодо бир жыныстагылар 70%дан ашпашы керек. Тагыраагы министрлер кабинети жалаң эле эркек же аялдардан түзүлбөшү шарт. Буга байланыштуу документ коомдук талкууга коюлду. Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 5-беренесинин 1-бөлүгүндө азыркы мыйзам боюнча премьер-министрдин кызмат ордуна өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жогорку кеңешке киргизет деп аталчу. Биз өзгөртүү киргизгенде ошол эле мыйзамга бир жыныстагы адамдардын 70%дан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алуу менен бирге деп толуктоо киргизип атабыз. Статистикага таянсак, учурда саясий кызматта отурган эркектер аялдардан 7 эсе көптүк кылат. Муниципалдык кызматтагы жетекчилердин 513-үнүн 20-сы гана аялдар. Жумуштагы гендердик теңчилик катардагы кызматтар кылгандарда гана кезигет. Анда аялдар 40%-ды түзөт. Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамда ошорда ачык конкурс жөнүндө айтылган. Аерде дагы баса белгиленет. Адамдар ошол ачык конкурска катышып атканда эч кандай жынысы боюнча басмырлоого, укугун тебелетүүгө жол берилбейт деп. Бирок бул эң көйгөйлүүсү, улам баягы кызматкердин орду чоңойгон сайын, жогорулаган сайын бул аялдардын саны дагы азая берет да. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбековдун пикиринде, мындай маселеде аял эркек деп бөлүп жарбай, биринчи кезекте кесипкөйлүүлүккө маани берген туура. Биринчи планга профессионализм чыгыш керек да. Анан кийин ишти жүргүзүш керекпи же эркекти же аялды издеш керекпи деген маселе болгондо биринчи кезекте ишти жүргүзүш керек маселе туруш керек да. Биз бир чейиктен экинчи чейикке оодарылып, ачыгын айтканда өтө эле саясатташып атабыз да. Министрлик сунуштап жаткан мыйзам долбоору кайсы бир жынысты басмырлоо эмес дешет эксперттер. Башка өнүккөн өлкөлөрдө мындай мыйзамдар жакшы жыйынтык берип жатыптыр. Бул эч кандай дискриминация болуп эсептелбейт. Бул бардык эле башка өлкөлөрдө дагы дүйнөлүк көп жерлерде дагы колдонгон практика. Бул атайын эгерде бир жыныстын өкүлчүлүгү бир органда азыраак болсо, ошол көйгөйдү чечүү үчүн атайын убактылуу чечим деп кабыл алса болот. Белгилей кетсек, азыркы мыйзамда деле гендердик квота каралган. Анда парламентке келген бир жыныстагы депутаттар 70%дан ашпашы керек. Азыр болсо жогорку кеңеште аялдар 16%-ын гана түзөт. Ошондой эле өкмөттө дагы бир жыныстагылар 70%дан ашпашы шарт. Бирок бул документ аткарылбай келет. Мындан улам мыйзамга так даана жоболор киргизилгени турат. Изилдөөлөргө караганда аял киши башкарган тармакта коррупция аз кездешет. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Эрлан Кемелбеков, НТС.
Кыргызстанда автогаздын баасы күндөн күнгө жогорулап жатат. Айдоочулар 5 күн мурда эле унага куюлган өндүрүмдү 18 сомдон сатып алып келишсе, бүгүнкү күндө анын наркы 23 сомго жакындаган. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрү суютулган газ маселеси жакынкы күндөрү чечилет деп билдиришүүдө. Бирок мунай сатуучулардын газ сактаган атайын жайлары жок болгондуктан ашыгы менен камдап ала алышпайт. Өлкөдө автогаздын тартыштыгына эмне себеп болууда? Айгерим Ногоева сураштырып келди. Акыркы 5 күндөн бери Борбор калаадагы май куюучу жайлардын дээрлик көпчүлүгү газ менен жүрүүчү унааларды тейлей албай жатышат. Мындай көрүнүшкө аталган өндүрүмдүн өлкөдө калбай калган себеби болгон. Качан жетиштүү көлөмдө алынып келери да белгисиз. Буга айдоочулардын тынчы кетип турган убагы. Себеби өлкөдө күйүүчү май менен жүргөн автоунаалар басымдуулук кылганы менен жыл өткөн сайын газ колдонгон шопурлардын саны арбаган. Бишкектин көпчүлүк ичи райондорунда газ берүүчү жайларда мындай 0 сандыктары көрсөтүлгөн. Демек, газ берилбейт. Бул абалдан шопурлар кантип чыгышууда, алардын ойлорун жана газ берүүчү жайларды биз дагы издеп көрөбүз. Кала боюнча издеп жүрүп, Борбордун түндүк чыгыш бөлүгүндөгү Жалкичи районунда жайгашкан май куюучу жайда гана суюлтулган газ бар экенине күбө болдук. Бул жерде айдоочулардын узун кезеги пайда болгон. Бул жакты мен азыр интернет менен таап келдим. 12-чи микрорайондан келдим газ үчүн, атайын газ куйганга. Айдоочулар учурда газдын жок болуп жатканы аз келгенсип, баасы өсүп жатканын да билдиришүүдө. Буга чейин бул өндүрүмдүн баасы 18 сом болсо, учурда 22 сом 80 тыйынды түзөт. Эми мындан дагы көтөрүлсө уже билбейбиз, айта албайбыз. Уже баасы и так эле кымбаттады, мындан ары болсо уже бензин баасы менен эле почти тең болуп калат го деп ойлоп атабыз. Газ истегениме ушу 3 күн болуп калды да. Анан бүгүн деле иштеп жүрүп айла жок. Şu заправкада газ бар экенин угуп келип отурат, мына аябай кыйналышта. Убакыттардын баары кетип атат. Анан экинчиден барган сайын баягы газдын баасы да көтөрүлүп баратат да. Көбүнчөсүн газ колдонобуз. Газ себептегенде шаар ичинде баягы чөнтөккө ичине эме берет да. Автоунаага куюлуучу газдын түгөнүп калуусунун дагы бир себеби мунай сатуучулардын газ сакталган жерлери жоктугунда. Мындан улам запастап камдап ала алышпайт экен. Суюлтулган газ маселеси жакынкы күндөрү чечилет дейт тиешелүү мекеменин өкүлдөрү. Негизги бизден ошо газды сатып алган Казакстан Республикасынан алып келет. Декабрь айында түзүлгөн контракттар боюнча биздин мунай сатуучу компанияларга бүгүнкү күндө ал газ келе элек болуп атат да. Анткени ал жактан жөнөтүлбөй кичине кармалып калып атат да. Казакстанда акыркы убакта мунай заттардын баасы көтөрүлүп баштады. Ошол баа көтөрүлгөн үчүн биздин компаниялар алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатып, убакыттагы ушул жерден өтүп кетти да. Кечээ күндөн баштап Казакстандан бизге жөнөтүлө баштады. Анан биздин мунай сатуучу компаниялардан биз баарынан сурап чыкканда, ошо жакынкы 1 жуманын ичинде бул маселе чечилет. 2017 жылы Кыргызстанда 15 000 тонна суюлтулган газ керектелсе, 2 жыл ичинде 60 000ге жогорулап 4 эсеге көбөйгөн. Демек, өлкөдө газга болгон суроо талап өсүүдө. Мунай компаниялардын берген маалыматында учурда Казакстандан эң көп көлөмдөгү газды Тажикстан менен Афганистан ала баштады. Ушундан улам баа көтөрүлүп жатат. Андыктан Кыргызстанда жакынкы күндө автоунаага куюлуучу газга болгон баа дагы жогорулашы мүмкүн. Айгерим Ногоева, Сардар Ашырбаев, НТС. Мына ушундай маалымат менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.